Анда Сыгата районунан Байсалов Канат Бакиге сөз берсек, андан кийин Ташбойнок даярдансын. Бул жерде чынын айтканда азыр Көлдөн, Нарындан, Таластан да өкүлдөр келди да. Жалгыз эле ошо чүй эмес. Келиңиз, Канат Баке, микрофонго. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш чаранын катышчылары. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, саясий кырдаалгандай болуп турат. Атамбаев 6 жыл президент болуп турганда, ошол бөйрөттүн теңине бут тосуп иштеткен эмес. Туурабы? Атамбаев жаңы президент болуп келгенде күндө митинг болуп турган, туурабы? Ошол башаламалдын баарын жоюп, ар нерсени ордуна коюп, ишти баштап, мөөнөтүн тегинде дала иштерди бүтүрдү. Кыргызстандын тарыхында бирде президент мындай ишти бүтүргөн эмес. Эми ошол убакта Атамбаевдин колтугуна жашынып жүргөндөр 2010 жылдан бери реваншисттик идеясын котур ташын койдуна катып жүргөндөр эми Атамбаевди чөө талаган жолборстой кылып тарап атышат. Ал туура эмес. Мына жакында жогорку кеңеште комиссиянын иши каралып, ошонун жыйынтыгына мен ачугум келди. Жогорку кеңештен Карамат Орозова, Карамушкина, Аселден башка эркек жок бекен? Жо мен депутаттарын баарын айтпайм, арасында биздин партиянын депутаттары бөлөк партиядан саясий көз карашы башка болсо да туура сүйлөгөн депутаттар бар, жок эмес. Но көпчүлүгү Атамбаев айткандай чимкириктер эле болуп калышты. Мына ошонун баарын көрүп туруп, мен ойлоп атам, азыркы бийлик от менен ойноп атат. Аша чыгып кетишти. Жаман эмеспи? Анан дагы убагында Алмаз Шайшевдин жанында тегерегинде жүргөндөр азыр саткынчылык кылып кеткенден мен жагым кейди. Мына кечээ мурда күндө экс-депутат Ширин Ахматованын эмесин окудум, публикациясын Фейсбуктан. Туура жазыптыр. При виде Атамбаева они соскакивали, и присмыкались. Азыр эмне болот ана? Ошол эле депутаттар. Абдан туура эмес. Бул башаламандык болуп барат. Булар өздөрүнүн Бакиевдин убагынан бери сактап келген реваншисттик идеясын азыр ишке ашырып баштады. Бакиевдин убагында кечирип коесуздар. Анан дагы азыр интернетке ачып эле киргендер, кайсы приложение кирбеңиз, Атамбаевди шылап эле тепкилеп аткандар. Ошого ишим атышат аябай. Биз информацияны байланып уттуруп атабыз. Чынын айтайын, мына бизде жаштар көп, интернетти жакшы билет. Ар кимдин чөнтөгүндө телефон. Facebook, YouTube ушуларды жаштап колдонгулачы. Азыр астан Назгүл Мамытова, Кундуз Жолдубаева, Адил Турдугунов. Мындай саналуу кишинин алга кылышып, саналуу кишинин публикацияларын окуйм. Өзүмдүн оюмду, комментарийимди жазып койм. Колдон келишинче. Эми ошону жалпы баарыбыз колго алсак, информацияны байланып турбайт элек. Ушуну колдонолчу, туугандар. Ошол айтарым. Анан дагы айтарым. Ушунча жылдан бери СДПК партиясында
алдыңғы қатарда жүріп, қиыншылық уақытта СДПК партиясын алма шашын сатпаған аял болсына депутаттар Ирина Юрьевна Карамушкина, Карамат Орозова, Асел Қарындашева, Казим, рахмат.